Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Талас облусунун райондор аралык мелдешинин жыйынтыгы тууралуу сөз кылабыз. Бул мелдеште Ноорус Ратбек уулу жаракат алып калдыбы? Жана Достуктун кайсы оюнчусу Таластын ардактуу атуулу болду? Ошондой эле Дастан Русланов кайсы клубка өтөт? Кимдер контракт берип жатат? Ушул суроолорго алдыда жооп издейбиз. 16 январ күнү Талас шаарындагы Райкан Алканов атындагы ат майданда 2024 жылдагы Талас облусунун райондор аралык чемпионатынын биринчи бөлүгү болуп өттү. Адаттагыдай эле Таластын чемпионатында жаштар жана чоңдор арасында мелдештер орун алды. Жаштардын жыйынтыгына токтолсок, 3-чү орун үчүн оюнда Манас Бакаятаны 2-0 эсебинде утса, Талас району 4-0 айырмасында Айтматовду жеңип биринчи орунду ээледи. Белек кимге жакпасын? Остор дүкөндөрү тармагынан жаңы жылдык акция. Мыкты Vivo смартфонун тандап, кепилденген жаңы жылдык белекке ээ болуңуз. Белекке ноутбук, колонка, кулакчын, смартфон, дагы башка көптөгөн буюмдарды беребиз. Эң сонун жана эң башкысы убагында жаңы жылга карата салттуу түрдө белек үчүн Остор дүкөндөрүнө. Эми чоңдор арасындагы оюндарга келсек, биринчи жарым финалда күчтүү делген эки команда Талас менен Айтматов Чучугулактын жыйынтыгында кез келип калышты. Кыл чайнашкан оюнда Талас району мыкты болду. Ал эми Манас менен Бакаята району 1-1 эсебинде тең чыгышты. Бүлүттер сериясында 4-3 эсебинде Бакаята жеңишке жетти. Акыркы бүлүтти Ноорус Ратбек уулу аткара албай, жаракат дагы алып калды. Биз Ноорус мырзага ден соолук каалайбыз. 3-чү орун үчүн оюнда Айтматов 3-2 эсебинде Манасты утса, финалда Талас 2-1 айырмасында Бакаятаны жеңди. Кийинки оюн эми Манас районунда өтөт. Бул турнирдин жүрүшүндө Талас районунун акими Жөкө Орозбаев менен Марлис Койгелдиевке Талас районунун ардактуу атуулу деген наамдарды ыйгарды. Урматтуу көкбөрүчүлөр, көкбөрү көрөрмандары, сиздерге айтып кетчү нерселер ошол. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет башчыбыз Жапаров Садыр Нурматович абдан көңүл буруп атат. Көкбөрү ошонун негизинде биз Көкбөрү федерациясы, Талас облусунун Көкбөрү федерациясына 1 миллион сом көкбөрүнү өнүктүрүү максатында тапшырып жатабыз. 1 миллион сомго федерацияга Меман мырза, район жетекчилери менин жамаатыңыздар менен ушул Талас облусунун көкбөрүнүн өнүктүрүңүздөр. Баарыңыздарга чоң рахмат. Буга чейин Нарын облусунун өкүлдөрү Дастан Руслановго Достукка караганда 2 эсе көп контракт беребиз деп айткан. Буга Дастан өзү жооп кайтарды. Дастан, жеңишиңер кут болсун. Чоң рахмат. Бүгүн сенин контрактыңдын баасы өсүп атат дешип атат бул жактачы. Достук командасына кетти деген маалымат боюнча. Мен Достук командасы чакырган, Сарыөзөн командасы чакырган. Өзүм мечтам бар, высший лигага ойнойм деген. Билбейм, ойнайын билинет там. Азырынча чечилек. Азырынча эч нерсе чечилдик. Азырынча бир да командага кирелексиң. Бир да командага макулдугум берилек, бирок Достук командасына кирем деп, Сарыөзөн командасына кирейин деген ойлор бар болчу. Биякта Нарындык байкелер дагы айтып атышат, буйруганын көрөбүз. Нарындык байкелер биз контрактты 2 эсе беребиз дешип атат. Мен ал Достук командасына, Сарыөзөн командасына контракт үчүн барган жокмун. Өзүм да ошо высший лигадан оюнумду көрөйүн деп баратам. Жакшы, ийгилик анда Дастан.